Мен бул жерде ички иштер министрлигинин өкүлдөрүн көрүп калдым. Ушул Мончодо болгон маселе боюнча ушул тагыраак маалымат бере аласызбы? Анткени тилекке каршы ар кандай маалыматтар болуп атат. Алтай жакта болгон маселе деп сөз чыгып атат. Тагыраак маалымат бериңиздерчи. Изилдөөлөр болуп атабы? Секунд кошумча. Түшүнбөй калсаңыздар, ушул кичинекей баланы зордуктаган, Мончонун ичинде зордуктаган маселе боюнча сурап атам сиздерди. Укпай калсаңыздар. Ички иштер Сурооңузду кайталап коесузбу? Кичине бул вопростор тактап атат. Заседанияга келгенде телефон менен сүйлөшпөй бир аз угуп турасызбы? Сураныч. Биринчиден телефон колдонгон болбойт. Мен сизде абдан маанилүү маселе боюнча суроо берип атам. Кичинекей балдарды Мончодо зордуктап кеткен ушул иш боюнча кандай бир маалыматыңыз барбы? Бул соц тармакта талаган видео көргөзмө боюнча тактап пресс-служба аркылуу маалымат бердик. Бул 2018-жылы Россия Федерациясынын Алтай областында болгон. Бул боюнча кылмыш жообуна жанагы жаран тартылган. Биз Кыргызстан мамлекетинде болгон факт эмес. кошумча 10 секунд. Пресс-служба аркылуу тараттык бул маалыматты. Өзүңүз байкагандай, ал видеодо бала кыргызча сүйлөп атат, кыргызча сүйлөп атат. Кече атайын кирип сөздүктү карап, Алтай тилинин сөздүгүн өзүм изилдеп чыктым. Анан Алтай региондо болгон ушул окуя, бул окуя эмес, ал жерде видео болгон жок деп өздөрү маалымат таркатышты. Оюн бүтүрүп алсын, дагы кошумча 10 секунд. Ошондо сиз айткан маалымат боюнча бул жалган болуп калат экен да? Анткени алар маалымат таратышты. Бул маалымат жалган эмес, бул маалымат болгон биз Кыргыз Республикасында болгон эмес.